Азыркы учурда Кыргыз футбол биримдигинин Улуттук футбол академиясына Кыргызстан боюнча 2011-жылы төрөлгөн таланттуу футболчуларды тандап алуунун финалдык бөлүгү жүрүп жатат. Ар бир облустан тандалып келген өспүрүмдөрдүн саны 49. 10 ноябрда башталган тандоо турунун финалдык бөлүгү 14 ноябрда жыйынтыкталат. Жана 49 футболчунун ичинен 20 мыкты талаа оюнчусу менен 3 мыкты дарбазачы тандалып алынат. В мае месяце этого года ушул жылдын май айында ФИФАнын скауту Ричард Аллен Кыргызстанга келип семинар өткөргөн. Анда өлкөнүн бардык аймагынан адистер келип, дал ушул семинарга катышкан. Анын жыйынтыгы менен сентябрь айында биз алар менен байланышып, таланттарды аныктоо менен иштеп жатабыз. Жалпысынан Кыргызстан боюнча 13 жаштагы 350дөй футболчулар кароодон өтүп, учурда алардын эң мыктылары тандалып алынды. И из этого базы данных были оценены те игроки, которые сейчас у нас. Жалпы өлкө боюнча таланттарды издөө кыргыз футбол тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Буга чейин 2010-жылы төрөлгөндөр арасында тандоо болгон, бирок ал балдар футбол лигасынын атайын уюштурулган кубогундагы оюндарда катышкан балдардын арасынан гана тандап алышкан. Ага карабастан ал кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн жыйынтыгын берип баштады. Анткени бир жылдык машыгуудан кийин быйыл октябрь айынын аягында өткөн таланттар кубогунда алар Өзбекстан менен тең чыгып, ал эми Бахрейн менен Казакстандын курамаларын сапаттуу оюн көрсөтүү менен ишенимдүү жеңип алышты. Эми болсо 2011-жылы төрөлгөндөр арасында таланттарды тандоо андан да масштабтуу деңгээлде өтүп жатат. Алгач биз спорт комплексте аркыл аралыкка спринт кылдырып тест алдык. Андан соң жаш футболчулар чыдамдуулукка тест тапшырышты. Азыркы тапта футбол боюнча машыгууларды өткөрүп жатабыз. Топту кандай башкарат, оюн талаасында кандай чечимдерди кабыл алат жана башка. Бул жагы өтө маанилүү. Биз Кыргыз футбол биримдиги тарабынан иштелип чыккан атайын программа менен иштеп жатабыз. Анда бардык өспүрүм курама командалар кандай багытта ойношу керектиги камтылган. Оюндун бардык фазасында активдүү болуу, топ менен топсуз ойноодо дагы. Ошондой эле эң башкысы футболдон ырахат алуу. Тандоо турунун финалдык бөлүгүнө келген оюнчулар жакында өлкө башчыбы Садыр Жапаров жана АФКнын президенти Шейх Салман мырзанын катышуусунда ачылган 4 кабаттуу Улуттук футбол академиясынын имаратына жайгашышты. Бул жакта өспүрүмдөр үчүн бардык шарт каралган. Мен Жумакадыров Жума, Нарын шаарынан келдим. 8 класста окуйм. Арстанбек Буйраш уулу мектебинде бизде келип өздөрүнүн упражненияларын кылып бизди тандап кетти. Көчө эртең мененкисин скоростько чыкканбыз, анан түшкү тренировкабызды топ менен иштедик. Менин атым Акматов Нурел. Мен Скөл областынын Каракол шаарынан келдим. Мен Байсары уулу Кыдыраке атындагы номер 2 мектеп гимназиясында окуйм. Биякта Кыргызстандагы өтө күчтүү балдарды чогултуп келиптир. Уровень биздикине караганда күчтүүрөөк экен. Бияктагы көрсөткөн упражнениялар өтө күчтүү экен, развивать этет экен. Бияктан если өзүңдү кармап ойноп кетсең, өтө күчтүү футболчу болуп чыдай экенсиң. Атым Түсүкбеков Мантур, Баткен шаарынан келдим. Баткен шаарынын Кызыл кварталынан келип, сиздерге келдим. Жоморт Бөкөнбаев атында окуйм. Бул жакта шарттар жакшы. Айрыкча кечеги эртең мененки упражнение жакты. Менин максатым Кыргызстан сборныйында ойногум келет. Тандалып алынган балдар 13 жашка чейинкилердин курама командасынын негизин түзөт жана бул курам убакыт өткөн сайын өзгөрүүлөргө учурап турат. Анткени мындай масштабтуу деңгээлдеги тандоо иш-чарасы биринчи жолу өткөрүлүп жаткандыктан кээ бир таланттуу балдар көз жазында калып калган болушу мүмкүн. Же бул ирет тандоодон өтпөй калган балдар кийинчерээк кайрадан атаандаштыкты жеңип чыгышы ыктымал. Андыктан бул жакта жандуу атаандаштык орун алат. Алдыда башка жаш курактагыларды да дал ушундай жол менен тандап алуу тапшырмасы турат. Буюрса алардын баары Улуттук футбол академиясына жайгашып, дүйнөлүк деңгээлдеги адистерден футбол сырларын үйрөнүшөт. Андыктан кыргыз футболун жаркын келечек күтүп турат деп айтсак жарашат.